саламатты каалаймын. Саламатсыңарбы, балдарым? Саламатсыңар, балдарым. Бар болгула ардайым. Демесе мен сабагымды баштайын, балдар. Эми балдар, мен силерди ушундай эки топко бөлүп алдым. Bir toптun adı dostluk, bir toplun adı ынтымак. Көрсөтөбүз, кыздар тараптан балдар тарапка бирөө жагымдуу сөз айтып, бүгүнкү күнгө арналганынан жылмайып тартуулайбыз, балдар, кана эмесе жагымдуу маанай тартуулап алалы. Балдарга ийгилик каалайм. Кутмандуу күнүңөр менен мен достук командасынын атынан ынтымактуу мүчөлөрүнө жылмайып жана ийгилик каалайм. Азаматтар, эмесе бүгүнкү күнүңүз ар кайым жакшылык таап келген күндөрдөн болсун. Бүгүн эми балдар алтын эреже менен таанышып алабыз. Сабагыбыздын алтын эрежебиз чечкиндүү болуу, сабакта илеттүү, сабыр кылып жооп берүү, ийкемдүү болуу, бекем болуу, өжөр болуп аракет кылуу дейт, аткара билүү ар бир тапшырманы, акыл калчак иштөө, энергиялуу болуу дейт. Мына ушунун баарына ээ болсок, ошондо ийгиликтин ачкычына жетет экенбиз, балдар. Эмесе мен Касым Тыныстановдун эң бир жакшы сөзү менен баштагым келип турат да, балдар. Сабагымды өз элиңди, өз тилиңди, өз жериңди, ата салтыңды үйрөн, бил жана аны көздүн карайындай аяр сакта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичер суу деп Касым Тыныстан өз сөзүндө айтып кеткен экен, балдар. Эң жакшы сөздөрдүн бири экен. Эми ушул сөздү байкап карасаңар, балдар, кандай сөздөр ушул жерде кезикти, балдар. Ана билип келип бир сүйлөмдү түздү да. Кана ким айтат? Кайсы топтор? Акыл. Бул жерде өз элиңди, өз тилиңди, өз жериңди, ата салтыңды үйрөн деген биринчи сүйлөмчү. Туура, балдар. Анан дагы өмүрүң, көрөр күнүң, ичер сууң деген дагы бул биринчи. булардын баары демек, балдар, биринчи мүчөлүү сөздөр экен. Ушунун баары бирип келип сүйлөмдөрдү түзүптү биринчи мүчөлүү. Эмесе биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы эмне экен, балдар? Bir мүчөлүү сүйлөмдөр экен. Bir мүчөлүү сүйлөмдөр. Сабагыбыздын максаттары, балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаттары. Сүйлөмдүн биринчи мүчөлөрү алардын тыныч белгилери тууралуу маалымат аласыңар. Биринчи мүчөлөрдү катыштырып сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Сөздүн кадырын билүүгө, аны баалоого багыт аласыңар. Биринчи мүчөлүү сүйлөмдөр бирдей суроого жооп берип, синтаксистик жактан бирдей милдет аткарып, бири-бири менен байланыкталар же интонация аркылуу байланышат экен, балдар. Эми биринчи мүчөлөрдүн түрлөрү бар экен, төмөндөгүдөй. Биринчи баяндооч, биринчи аныктооч, биринчи толуктооч, биринчи бышыктооч. Эми, балдар, биринчи деген эмне? Ким эмне деген суроого жооп берет. Мисалы, байкемдин ордун басып, иним, жеңем, сиңдим, агайындар турбайбы? Бул жерде биринчи мүчөлөр иним, жеңем, сиңдим, агайындар. Ал эми биринчи баяндооч, балдар, эмне кылды, эмне кылат, эмне кылып жатат деген суроолорго жооп берет. Бир кезде ал айткан айыл өзгөрдү, өстү, жаңырды. Бул жерде кайсы сөздөр экен, балдар? Өзгөрдү, өстү, жаңырды деген. Bunun bari birincü emne kıldı деген суроого жооп берип, биринчи баяндооч болду деген. Эми биринчи аныктооч, балдар. Бул сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү. Кандай деген суроого жооп берет. Мисалы, чыдамкай, токтоо, эмгекчил адам гана баарын жеңет деген сүйлөм берилди. Бул жерде кайсы чыдамкай, токтоо, эмгекчил. Бул кандай деген суроого жооп берип, биринчи аныктоочтор болот деген, балдар. Биринчи толуктооч эмнеге деген
suroolorго жооп берип, төмөндөгүдөй мисалды келтирдик балдар. Мен сенин билимиңди, тажрыйбаңды, адамгерчилигиңди сыйлаймын. Бул жерде билимиңди, тажрыйбаңды, адамгерчилигиңди сыйлаймын деген сөздөр эмнени биринчи толуктооч болот экен. Биринчи бышыктооч кайдан деген суроого жооп берип, жоксо кайда деген да суроого жооп берет. Мисалы, айылдан да, шаардан да 100дөн ашык киши алып барышкан дейт. Бул жерде кайдан, айылдан да, шаардан да деп биринчи бышыктооч болот экен. Эми балдар биринчи мүчөлөр төмөндөгүдөй белги менен белгиленет экен. Биз сүйлөмдөрдө ушундай схеманы көргөндө, демек биз биринчи мүчөлөрдүн белгиси деп түшүнөт экенбиз балдар. Кыргыз тилинде биринчи мүчөлөр өз ара эки жол аркылуу байланышат. Интонация аркылуу байланышат экен. Демек интонация бул эмне балдар? Тыныш белгилери, үндү, чекит, кош чекит баардыгы ошол жака кирет. Биринчи мүчөлөр өз ара эч кандай грамматикалык каражаттарсыз санак интонациясы аркылуу гана байланышат. Мисалы, үндү дагы өтө эле кыраттуу, ыргактуу, муңайкы эле үндү дагы дейт. Бул жерде ушул үндү дагы өтө эле кыраттуу, ыргактуу, муңайкы деген карасаңар бүтөлөр менен ажыратылды. Бул жерде интонация менен болду. Экинчи, байламталар аркылуу байланышат. Балдар, кыргыз тилинде биринчи мүчөлөр өз ара, жана, менен, да, дагы, же болбосо, ары деген байламталар менен байланышат экен. Эми, мисалы үчүн, Акылай ары сулуу, ары кичипейил жан эле дейт. Бул жерде кайсы болду байлам? Ары сулуу, ары кичипейил дейт. Эми балдар, биринки тапшырмам сүрөт менен иштөө. Биринчи топко мынакей ушул сүрөт келди балдар, кана достук камарда тобуна. Эми ушуга даярданып, кандай биринчи мүчөлөрдү катыштырып сүйлөм түзөсүңөр. Даярсыңарбы балдар? Кана жооп бере баштайлы. Кана кимге жооп берип коесуңар? Биз Алатонун оюнуна өздүк чоңойдук, эмне кылдык, өздүк чоңойдук, бул биринчи оюнубуз болот. Туура. Анда экинчи сүйлөмүбүз тоолор, суулар токойлор, бул жаратылыштын байлыгы болуп саналат. Тоолор, суулар, дарыялар, эмнелер биринчи Эйлер. Туура азаматсың. Эми кийинки топко суроо, кийинки топтун ынтымактуулугуна сүрөткө сааттып, ушуга эки сүйлөм түзөбүз, кыздар. Кана биринчи мүчөлөрдү катыштырып. Эми жооп берген бала кайсысын билсеңиз, сен суроого жооп бердиң да, жообуңа болду. Демек бияка демек балдар, биринчи кадамга достук тобу жооп берип, эркек кишинин костюмун кийгизишти. Эми кана экинчи топ даярсыңарбы? Айчокур. Эки сүйлөм түздүк. Биринчиси бул мугалимдер, студенттер сынакта ийгиликтүү жеңип ташты. Мында мугалимдер жана студенттер булар кимдер? Бирөөчү ээлер. Туура. Жана экинчи сүйлөм студенттер ийгиликке кубанычты, сыймыктанышты. Мында студенттер эмне кылышты? Ийгиликке кубанычты жана сыймыктанышты. Бunda бирөөчү жайгачы. Туура. Эми балдар экинчи суроого өтө баштайлы. Бул суроодагы төмөндөгү боштук орундарды астында жардамчы сөздөр турат балдар. Ошо жардамчы сөздөрдүн жардамы менен толуктайбыз. Өзүңөр туура келген сөздөрдү коесуңар. Бул биринчи топко берилген суроо болду, достук тобуна. Кандай эмесе балдар аракет кылалы. Тани айдей. Ажар элеңсирең этип, кылчактап ат жагын карайт, шашат, жүгүрөт. Туура. Бул жерде карайт, шашат, жүгүрөт. Кандай болду? Биринчи мүчөлөрү, биринчи баяндоо. Туура. Туура. Экинчи сүйлөм. Мен сенин билимиңди, адамгерчилигиңди, тажрыйбаңды сыйлайм. Туура. Бул жерде биринчи толуктооч. Туура. Эмнеңди деген суроого жооп бериңер. Үчүнчү суроодо Кийин Азамат менен Арлен чоңойгондо жүндү көтөрүп той жасайт.
жерде азамат анан ар эле деген бир Бар, сөз бир бирөөчө Эми бул азаматсыңар. Эми кийинки этап менен кийгизебиз. Эми азыр кайсынысын тагабыз балдар? Галстугун тагалы. Туп-туура болуп силердин жолуңар. Кийгизип өтөбүздар. Эми бул экинчи ынтымактуулугуна берилет. Силер ана Гилгаза, Наргиза. Кандай деп өтөдүң? Бұл жерде ақылды бодикет сүйкімді адамды ким жақсы көрбөсүн деген сүйлөм. Бұл жерден ақылды бодикет сүйкімді деген билимче аныктош. Туура. Кандай деген суроо жооп берген? Ал эми экинчиси ал этек жеңин камтыланып сыңар тизелер отурду. Бұл жерден камтыланып жана сыңар тизеленип билимче баяндош болот. Туура. Карап коелу, туура чыкты, жолуңар. Туп-туура чыкты, балдар. Так, эми кийинки сурообуз, балдар. Мен силерге мындай схемаларды берем эки топко. Ушунун негизинде биринчи мүчөлөрдү схемаларга коюп, өзүңөр сүйлөмдөрдү түзүп, анан доскага алып чыгып, чаптап түшүндүрүп беребиз, балдар. Биринчи топко, бул экинчи топко. Кана аракет кылалы, балдар. Кана балдар аракет кылып көрөлү. Кайсы топта? Эркек балдар даяр экен, достук тобу. Кана достук тобунан жооп берип алгыла, канакей. Кана калган ысырыштан алып, кыздар. Доскага келип, көрсөтүп, анан айтып бересиздер. Бул жерде деген биринчи жөнүндө деген биринчөйү болчу. Аман менен боот тоого кетишти. Бул жерде аман менен боот биринчөйү, ким менен Туура. Досуң талага арпаны буудайды экти. Биякта арпаны менен буудайды биринчөй толуктош болду. Азаматтар, эми ушуну доскага чаптап коелу, балдар астына деле чаптап берели. Эже биздин топта Чаптадыга эми кийинкилерди. Кайсынысын кийинтебиз? Суроого жооп бердиңер да, сен отура кой, отура бер. Туп-туура балдар. Биринчи түшүндүрөбүз. Мында биз эки сүйлөм түздүк. Биринчи сүйлөмдө ал үйдө талаада эмгектенет. Ал каякта? Кайда? Ал үйдө талаада. Туура. Мында деген бирөөчөй бышыктоочу. Туура. Экинчиси Экинчисinde деген талантты адам кандайда билети. Бул деген эмне кылды деген суроого жооп берип, биринчи баяндашты. биринчи эми шөкүлөр сагалды, силердики ичинде балдардан суроо калган, кыздардан карап, балдар озуп кетишти алдыга. Сен биринчи жооп бере калды бул жердечи. Өз алдыңарча азыр ар бир топтор чакан бир текст түзгүлөчү, биринчи мүчөлөрдү катыштырып, бир 4 сүйлөмдө мындан кана аракет кылып көрөлү. Бул жерде дагы топтордун кандай жооп бериши эске алынат, балдар. Кыздар тобунда даяр болупту, ынтымак тобу кана ким жооп берет? Наргиза сүйлөмүңдү окуп, ошол жерден туруп алып эле окуй бер, коюп алып эле. Сүйлөмүңдү окуп. Биринчи сүйлөм бул кошта балдар жемчеген жерине келет. Бул жерде эмне деген суроо берилип, биринчи ээ болуп Кайсылар биринчи ээ болду? да деген сөз. Жок, да уштагы. Анан кайсы байлаптан коштуң ушул жерде? Да деген байлаптан коштуң, туура. Кийинки сүйлөмдү дагы. Жаратылыштан куштардын түрүн байкайсың, жада көрөсүң. Бул жерде деген байкайсың жана көрөсүң, бул биринчи баяндаш болуп эсептелет. Бул жерде кайсы байлапта кошулду? Жана деген, туура. Дагы эки сүйлөмө. Үчүнчү сүйлөм. Кийинкисин айтып оку. Бияңды карап, бери карап. Ак, кызыл жана сары гүлдөр бажырайып ачылды. Мында деген ак, кызыл жана сары гүлдөр, кандай гүлдөр? Ак, кызыл, сары. Мында деген бизде биринчи аныкточ жана мында байламдар деген жана деген байламтабыз бар. Байлаштырдыңар, туура азаматтар. Жана 4-чү сүйлөмдө Мери. Кезектеш окуй эле. Эгиндер жана
бул жакта менен кайда, ой, тала менен бул кайда, бирөөчөй Сүйлөмүңдү кайра толук окуп койчу Гүлжан. Жайналып эмес кандай? Тала менен түздө эгиндер жайылып турат. Бул жакта тала менен түздө кайда, бирөөчөй бышыктыр. Анан кайсы байлаптан байлаштырдык? Менен. Менен деген туура. Эми кана балдардан акыл. Мал багуу кыйын жана жооптуу жумуш. Бул жерде кыйын жана жооптуу бирөөчөй аныкталып калат. Кайсы байлаптан коштук? Жана деген байлаптасы. Туура. Экинчи сүйлөм. Экинчи сүйлөм. Кышында аларга жем менен чөп беришет. Жем менен чөп. Менен байлаптар жем чөп бул бирөөчөй эл. Үчүнчү сүйлөм. Жайында жайлоого чыгарат да откорот. Чыгарат да откорот. Туура. Бирөөчөй баяндоочу. Туура. Дагы Аларды адам багат жана кайтарат. Багат жана кайтарат бул дагы бирөөчөй баяндоочу. байламда кайсыны коштук? Жана деген байлаптан. Туура. Жана деген байламданы коштук. Бирөөчөй этиш сөздөрдү гана жазасыңар, бирок бир сөздөр гана болуш керек да, балдар. Мына ушундай тапшырмага жооп беребиз, балдар. Кайсы топ даяр болдуңар? Самара, кыздар тобунан ынтымак тобунан Окуучу деген сөз келген. балдар акырын бололу, кана ки угалым кыздарды. Окуучу угат, окуучу жаттайт, окуучу сүйлөйт, окуучу аракет кылат, окуучу окуйт. Туптуура азаматтар. Эми ушуну бияка чаттайбыз, чаттап кой. Самара. Чаттайсың. Эми базар тобуна сарын достукту. Каалаган бир боштук жерине эле чаттап кое беребиз. Кана эми балдар. Кана эмесе балдар дейин айтып. Бизге мухаллим деген сөз. Мухалим деген демек бул задаточу. Мухаллим тарбиялайт, сурайт, үйрөтөт, окутат, жардамдашат, түшүндүрөт. Туура. Булар бирөөчөй баяндоочу. Туптуура. Биринчи баяндоосу сен дагы чакырчылык чактайсың. Bir boşluk yerine de koşup koyuyor. Yok aslında bile koyup derneğine şundan gelecek. Evi ballar ilk soru serverlerden kaytarım baylaş jasalayın ballar. Бүгүнкү теманын негизинде кайтарым байланышка көңүлүңүздү буралы балдар. Бере турган суроо мындай балдар. Бир эле сөз, бирдей суроолорго жооп берип, бирдей милдетти аткарып, сүйлөмдүн бирөөчөй мүчөсү боло алабы? Ким жооп берет балдар? Кана айып. Бола албайт. Сүйлөмдүн бирөөчөй мүчөсү болуш үчүн бир нече сөз керек. Туптуура. Сүйлөмдүн бирөөчөй мүчөсү болуш үчүн бир нече сөз болуш керек. Туура айтып атат. Туура. Эми экинчи суроом балдар. Бир нече сөз бирдей суроого жооп берип, бирдей милдетти аткарып синтаксистик сүйлөмдүн бирөөчөй мүчөсү боло алабы? Кана, Айчопур? Ооба болот. Себеби алар деген бирөөчөй ээлер, бирөөчөй баяндоочтор жана бирөөчөй аныктоочтор, бирөөчөй толуктоочтор жана бирөөчөй бышыктоочтор менен жасалат. Жазалып, болушу, болду деп түшүнүшүбүз болот. Туура азамат балдар. Эми балдар саламды жыйынтыктап жатып, силер менен жыйынтыктоо катарында бул эркек клубикинен азыр топторго ыргытам. Ошол кайсы жанындагы кайсы суроо кимге туура келсе, ошого жараша бирки жоопту бересиңер балдар. Кана эмесе балдар тараптан баштайын. Бирөөчөй мүчөй сүйлөмдөр деген бирөөчөй сүйлөм мүчөлөр деген бул бирдей суроого жооп берет, бирдей маанини берет жана грамматикалык жактан бирдей милдет аткарып, бирдей суроого жооп берип, бир сүйлөм мүчө Сүйлөмдүн бирөөчөй мүчөсү болот. Туура азаматтар. Дагы каалаган жагынан. Кыргыз тилинде сүйлөмдүн баардык мүчөлөрү бирөөчөй болобу айтып бер. Ооба, болот. Бирөөчөй кандай? Бирөөчөй бирөөчөй баяндооч, бирөөчөй аныктооч, бирөөчөй толуктооч. Эмчилди дагы. Ынтымак тобуна. Кана. Турабыз. Бирөөчөй мүчөлөрдүн байланышы жолдору кандай? Бул дагы интонация,
байламда жана ауылда жакталат. Сүйлөмдүн бирөмчөмүчлөрүнүн тыныш белгилери. Сүйлөмдүн бирөмчөмүчлөрүнүн тыныш белгилери булар жана үтүрүлөр жана чекит, кош чекиттер аркылуу сызыкча. Мен силерге баягы баллоодо кичине өзгөчөлөндүп калемсап менен баалап коюйт атам. Азыр мен көбүрөөк жооп берген окуучуларга, активдүү катышкандарга калемсаптарга кандай балдар баалап көрөлү? Топтор өзгөрдү. Демек, кандай болду балдар? Баардыгы жакшы катышып, жакшы жооп берген экенсиңер, бүгүнкү сабакка. Эми ушул тапшырма силерге мындай жаз деген темада сүйлөмдүн биринчи мүчөлөрүн катыштырып, эссе жазып келесиңер. Бул тапшырма ушул балдар. Эмесе бүгүнкү сабакка катышып бергениңерге чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Эмесе саламаттан туруңар.